Ысык Көл районунун Чолпон Ата шаарында аймактагы үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун врачтары, фельдшерлер жана эмчи айымдар үчүн USAIDтин мыкты азыктануу долбоорунун алкагында тренинг өткөрүлдү. Аталган долбоор көп жылдар аралыгынан бери репродуктивдүү курактагы аялдар жана балдардын арасындагы жетиштүү тамактанууну жөнгө салуу максатын камтыйт. Азыр биз бул Чолпон Ата шаарынын медициналык кызматкерлерин окутуп жатабыз. Окутуунун темасы бул жаш балдардын, жаш курак балдардагы туулгандан баштап 6 айга чейинки жана 6 айдан 2 жашка чейинки балдардын тамактануусу жөнүндө окутуп жатабыз. Эмне үчүн биз ушул теманы алдык? Себеп дегенде Кыргызстан боюнча, анын ичинде Ысык Көл областында дагы балдардын тамактануусунун өтө көп бир проблемалары бар экен да. Туура тамактануу жаатындагы көйгөй экенин адистер белгилешип, жалпы өлкө боюнча аялдардын жана балдардын тамактануусу боюнча комплекстүү изилдөө жасашкан. Бул изилдөөнүн жыйынтыгы Ысык Көл областында 43,6% кожолукта азык-түлүк жетишсиз экенин көрсөткөн. Анда жаш балдардын, кош бойлуулардын тамактануусундагы жетишсиз болгон азыктардын аркасында пайда болгон аз кандуулук, ашыкча салмак, темирдин жетишсиздиги өңдүү патологиялардын келип чыгуу пайызы да белгиленген. Ошол себептен USAIDтин мыкты азыктануу долбоорунун тренингтери аркылуу багыттуу иштердин жасалуусуна кадам ташталган. USAIDтин мыкты азыктануу долбоору Ысык Көл областында 2 багытта өзүнүн ишин алып барат. Биринчи багыты бул элдин маалыматтуулугун жогорулатуу, өзгөчө балдардын жана төрөт мезгилиндеги аялдардын тамактануусу боюнча, жааматтагы санитария жана гигиена суроосу боюнча, үй-бүлөнүн бюджетин түзүү, азыктарды үй шартында сактоо жана ошону менен бирге эле балдардын тамактануусуна өзгөчө маани берип, ар кандай коммуникациялык жолдорду колдонуу менен элдин маалыматтуулугун жогорулатабыз. Ал эми экинчи багытыбыз болсо, медицина кызматкерлеринин билимин жогорулатуу менен калкка көрсөткөн сапаттуу медициналык жардамга жардам беребиз. Бизде идиш бар. Баланын могул жерде айтып атабыз, количество, көлөмү деп атабыз, тамактын көлөмү. Бул бала азыр 6 ай болгондон баштап 125 мл тамак бересиң. 125 мл. Ошондо момундай столовый кашык менен эсептегенде 8 кашык. Ошону үйдөн өлчөп 8 кашык салып туруп, үйдөгү идиш менен ушундай өлчөмдөгү идишти даярдап аласыз. Ушундан көп болбошу керек. 25 мл чейин тамак бересиз. Көндүргөндө болсо 2 кашыктан бересиз, баланын адаптационный период деп коет, ошол периодтан өткөзүш керек. 2-3 кашык менен берип, эгерде бала жакшы ушул экени сиңирилсе, ичи оорубаса, баланын тынчы кетпесе, анда балага жагымдуу. USAIDтин мыкты азыктануу долбоорунун алкагындагы тренингде дарыгерлердин окушу да маанилүү, анткени алар өздөрү кабыл алган кош бойлуу аялдар менен балдардын саламаттыгын оңдоодо туура тамактануу боюнча билгендери менен бөлүшүп, кеңешин беришет. Мурунку билген знаниялар болсо дополнительно дагы кандай өзгөрүүлөр келди, кандай тактика, профилактика питания ошолорду укканы келдик. Семинар абдан жакшы экен. Көп көп андай мындай жаңылыктардын баарын алдык. Биз мисалы үчүн деген ага коллективге жана мугалимдерибизге өтө ыраазыбыз. Мыкты азыктануу долбоорунун алкагындагы тренингтер үстүбүздөгү жылдын сентябрь айына чейин уланып, бул убакыт аралыгында жерлерде тиешелүү адистерди окутуу менен туура тамактануунун натыйжалуулугун арттырып, дени сак муундун өсүүсүнө салым кошушмакчы. Айсел Тилек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Чолпон Ата шаарынан.